алгач өзүңүздүн аты жөнүңүздү тааныштырып койсоңуз. Менин атым Гүлзат Мамытбек. Мен Кыргыздын жана планетанын демимин, ырчымын, англис тили мугалимимин, эң мыкты ушу СНГ боюнча. 3 баланын энесимин, жакшы жардын келинчегимин. Сиз өзүңүздү улуттун жаңы деми деп атап алдыңыз да? Ооба. Эмне себептен? Анткени мен муну сезгем. Мен кичинекей кезимден эле сезчүмүн. Бирок бул нерсе ачык чыккан эмес да мен үчүн. Мындай осознание деп коет орусча. Билген нерсеңди андан да терең билүү осознание да бул. Ошо осознание келгенде 2016-жылы мен түшүндүм, мен Кыргыздын деми экеним, Кыргыздын гана эмес, бүткүл планетанын. Мен бүткүл планетаны азыр туңгуяктан чыгарып туруп, наркотики, согуш, проституция, бири-биримден уруш талаштан акырын чыгарыш керек. Ушундай бир арам сарам бир нерселерге батып калдык, Кудай буйрса, ошону чыгарганга аракет кылып атам. Сиз мына туруп тура кой кыргызым деп эле бапылдап келе жатасыз, бирок учурда мындай жамбаштап жатып алган деле киши жокко дейм. Учурда жамбаштап жатып алган киши толтура. Толтура, ошон үчүн биздин немебиз өлкөбүз ушундай жаман акыбалда болуп атпайбы? Аялдарыбыз урулат, эркектер да урулуп калат, иногда аялдардын колуна тийип, балдарыбыз урулат, анан кийин барып биздин кыргыздарыбыз бирөөнүн эшигин шыпырат, бирөөнүн жерин шыпырат. Жок, андай болбошу керек. Жамбаштап жатып алгандар толтуруп атат. Эгер баары бир кыргыз жамбаштап жатпай, майын чыгарып жасаса ишин, ар бир кыргыз ошондо Кыргызстан көтөрүлмөктүр, учат да алып карабыштай. Бирок сиз мына патриотмун деп атасыз да. Бирок ошол эле маалда мына испан улутундагы адамга турмушка чыгып алдыңыз. Кыргыз жигиттеринен көңүлүңүз калдыбы, өзүңүз патриот болсоңуз? Жок, Кыргызстан эч качан көңүлүм калбайт. Менин планым бүткүл планетаны Кыргызстанга алып келүү. Бүткүл планетаны. Ошон үчүн англисчени үйрөндүм. Англисчеде азыр сүйлөшүп атып, аларга кыргызчаны үйрөтөм. Ар бир барган жериме рахмат, жакшы, ассаламу алейкум үйрөтүп келем. Хуан Буэнде бул киши менин ички таабымды таап, ички дүйнөмдү байытып, сен Голливуддун жылдызы болосуң. А Голливуддун жылдызы болгон киши Голливудду обязательно Кыргызстанга алып келет. Ушундай чоң план бизде. Жаракы сиз өзүңүз айтып аткан 40 талапка жооп берет бекен ал киши? Ооба, ошон үчүн ошо кишиге тийип атам да. Мени Кудай Эквадорго алып барып, Эквадордон клип тарттырып, ошо кишиге жолуктуруп, анан ошо киши менен бияка эшитип келип атпайбы? Азыр Кыргыз деген сонун эме тартабыз, тасма. Кыргыздын мигрант кыздары жөнүндө өзүм башкы ролду ойнойм. Анан Кыргыз барып Россияны шыпырып, анан Россияны багынтып, анан Россия менен чогуу бүткүл дүйнөнү багынтып, үйнөнү көтөргөн кыз жөнүндө сонун эме болот. Ошо 40 талабыңыз, эң биринчи талабыңыз кайсы эле? Мага чек койбоо. Мени ачуу, мени өстүрүү. А киши эч качан чек койбойт. Мени ушундай таптап, мени ушунчалык жакшы көрүп, сен өсүшүң керек, сен камерадан чыгышың керек. Койтур, мен сени тарта калайынчы, койтур, сен ушундай тура тур деп ушунчалык мени ачып, мен 4 передачаны араң 2 күндө тартсам, а киши мен 24 передачамды келип 7 саатта тартып берди. Баарын тең пландаштырып, ал аябай опытный, тажрыйбасы чоң, күчтүү режиссер, баарын тең пландаштырып 24 передачаны 7 саатта тартып бергенде мен таң калдым. Мен проекттеримди ачып келдет. Азыр Эквадордон өзүнүн проекттерим бүткөндөн кийин Кудай буйрса бишкекке Кыргызстанга келет. Мурдагы жолдошуңуз менен эмне себептен ажырашып кеттиңиз эле? Ал киши менен азыр да ызычы болуп жүрөсүз. Аны эл баары эле көрдү. Ал киши кандай экенин. Кандай болуп баш кошуп калдыңар эле, ошону айтсаңыз алгач. Баш кошконду эми ата-эненин сөзүн эки кылбаш керек. Кыргыздын кызы, особенно эркеги деле ошондой бир жиндидей сөз бар. Ата-энеңер аркылуу таанышкансыңар да? Иә. Ата-энеңер аркылуу таанышкансыңар? Жок, мен бул киши менен эң биринчи махабатым болчу. Биз бир айылдаш, көчө, кошуна көчө. Бул киши ошондо эле 6 ай иштеп, анан 6 ай сүйлөшүп жүрүп, 6 айдан кийин экөөбүз эки жака эметип кеткенбиз. Анан мен Бишкекке кетип калдым. А киши үйлөндү. Анан мен Бишкектен көтөрүлдүм. Хайтайм мектептерди ачып 2006-жылы ачылган, 2009-жылы күйөөгө тийдим. 3 жылдын ичинде Хайтайм Бишкек, экинчи Хайтайм Бишкек, 2 офис Ошто, 1 офис Жалал-Абадта, 2 офис Алматада, 2 офис Астанада, 1 офис Санкт-Петербургда, 10 офис ачкам, 10 офис, 10 мектеп ачканда, мага ошондой айткан: "Гүлзат, күйөөгө тийбесең болбойт, балам. Сен 27-ге чыгып калдың, качан бала төрөйсүң? Сен ушинтип эле бизнес деп жүрө бересиңби?" Эпа мен көбүнчө европейский стилдеги кыздардан болчумун. Кудай буйрса 30га чыксам да, 40ка чыксам дагы тием. Десем болбоду мамам. Болбой ушундай
мажбурлап анан звонить этти мен сүйүшүм керек эле, кимди сүйдүм эле, мен ушу баланы сүйдүм эле деп чалсам, как раз турмушум болбой калды, 2 балалуу болуп ажыраштым. Ал арак ичет, мен аялым сигарет чегет деп жаман сүйлөгөнүнөн алага чейин үйлөнгөн бекен? Үйлөнүп, аялын сабап, тишин үзүп, колун сындырып, ушундай мыкачы үй бүлөлөрдөн да. Атасы да сабайт эле, апасын, иниси да сабайт, аялын иши кылса ушундай кызыл камчы үй бүлө алар. Ошо анан иши кылса, ошо кишиге тийип, жашайсың, эл караган бетиңди жер каратпа деп мамам урушчу. Эмнеге 2 жолго түшүп калдыңар анан? Ким менен? Жолдошуңуз менен. Уруп атса, сабап атса, 2 жолго түшпөйм да. Түшөбүз да. Еще как түшөбүз. Бирок ал жолдошуңуз айтып атпайбы, ошо 5 айлык баланы таштап туруп Америкага кетип калган, ошон үчүн биздин ажырашуубузга мындай бир. Ой, о кишинин сөзүнө ишенсеңиз арам элес. А киши ар бир сөзүнүн экинчиси жалган. Бир сөзүнүн экинчиси жалган. Же түшүнбөйсөң, бул жалганбы, бул жалган эмеспи? 5 айлык эмес, 7 айлык баланы. Нянькага эмес, мамама, тайнесине таштап кетип калган эмес, карап туруңуз деп мен калтырдым мамамды. 23 күнгө, 24-күнү келип калдым мен ошондой эмчекте баламды дальше эмзе берейин деп эмчегим саап келип, эң чоң возможность ушунда түшкөн. Гүлзат бесплатный переводчик болуп барып келесиң. Окууң дагы бесплатно, компетентность и лидерство деген, тамашың да бесплатно, жатаканаң бесплатно, кийимиң да бесплатно. Только сен билетке акча тапканың деген. Бирок ошол эле маалда ушу үй бүлөнү сактап калыш үчүн сиз Американы эмес үй бүлөнү тандасаңыз кандай болот эле? Жок, өлүп калмакмын мен. Эмнеге? Уже ошондо эле өлгүм келген. Ошондо эле өлүү издеп калгам мен. А киши кечке эле басынтып эле, кечке эле эшексиң, энеңи С, энеңи П, атаңды ар жагынан бер жагынан келип эле сөгүп атса, балдарың көбүнчө сабап, компьютерларың сындырып, сен ушунча укмуштуу болуп кеттиңби, окумуштуу болуп кеттиңби, сен билесиңби, сен мындайсың, анан тигиндейсиң деп сен ит деген сайын сен иттей окшошуп үрүп калат экенсиң. Мен кычыраган айына 20 000 доллар тапкан, джип минген 2-3 офиси бар кыз. Ошондо чөнтөгүмдө 10 сом калбай калган. 10 сом бир жака барып маршруткага барып келиш үчүн мен 10 сом издеп калгам мен ошондо. Ачка калып 3 балам менен. Бүт ачылган офистеринде жабып үйдө отурушуң керек, катын деген үйдөгө отуруш керек деген бир жиндидей сөз да булчу. Настоящий эркек антпейт. Биздин Курманжан Датканын байы Алымбек Датка. Курманжан Датка кылган ошо киши, ошо Алымбек Датка өзүнүн жанында байчасын алып жүргөн. Анан кийин кыргыз элин көтөргөн киши именно Курманжан Датка болгон. Эмне үчүн? Потому что Алымбек Датка кыргыздын жигити, кыргыздын уулу туура мамиле кылып, байчесине ханышадай мамиле кылган. Бирок эми ортодо балдарыңар бар да, эми ушуну деле пиар кылбай эле, журналисттерди эшитип барбай эле мындай балдардын психологиясы бузулуп атпайбы? Муну өзүңөрчө ичара чечсеңер болбойт беле? Жок, эч ким жардам берген жок мага. Эч ким жардам берген жок. Бизде ушундай Орто Азияда ушундай ой пикир бар. Үйдөгү нерсени сыртка алып чыгбаш керек. А үйдө нерсе жаман нерсе болуп атса, мага мечитте жардам бербей атса, имамга барсам, мен үй бүлөгө кийлигишпейм, кечирип кой деп. Сот аркылуу чечпейт белеңер? Сот аркылуу деле чече албай калгам. Сот аркылуу анткени сот Гүлзат сотко барсаң, баары бир сот сени ал акчасын берип коет, сени баары бир соттоп салат. Барба, кылба деген кеңештерди көп уккам. Ошондо мен бутума турайын, бүткүл Кыргызстанды багынтайын, бүткүл Кыргызстанды өзүмдүн тарабыма бурайын, анан бул кишини акырын жарам деп мен өзүмдүн убактымды күттүм. Мына азыр убакыт келди. Азыр жан чуп атам. Азыр быкы чыксын баары тең чыкты. 17-жылы досуна да аткан экен, досунун аялына да аткан экен, судимости бар экен. Мен аны билбептирмин, ошо немелер келип айтып атат, достор келип. Мен ажырашып атканда ошо Кариб деңизинен келгенден кийин мен ажырашам дедим. Мен сен сага ошонун ити менен жашабайм десем, мен сени кой бербейм дейт. Кой бербей каяка барасың дедим. Кой бербей эмне кыласың десем, пистолет кармап алып сабап мени. Мен ошондо милиция бөлөмө чалып, как раз ошо бартың зафиксировано. Пистолет дегенде коркпойм дедим. Эчтекеден коркпойм, билгенин кылып ал деп бөлөмө чалып баштаганда эле пистолет менен качып кетти. Анан кичинекей чүрпөмдү алып 7 айлык бат-баттан эмелеrini салып алып туруп таксиге отуруп алып кетип калгам. Ошондо ата-энем да жардам берген эмес, бир туугандарым да жардам берген эмес, туугандарым да жардам берген эмес, кошунам да жардам берген эмес, мечит дагы жардам берген эмес, сот дагы жардам берген эмес.
Бирок жолдошуңуз айтып атпайбы, мына балдардын баарын арга сакка таратып ийген, анан комиссия мембери алып келгенбиз деп. Комиссия менен келиптир бир жолу. Мен баламды алсам, балам мама барбайм дейт, баргым келбей атат. Мектепке да баргым келбей атат, сен жанында жүрөм. Мен экөөбүз жаныбызда жүрөбүз. 2 жумача барбай калды. Анан ошону бантиң, деп уюштуруп келиптир. Анан ошо кишилер көрүп алып 5 киши келди. Гүлзат эже, кемдини ошо күнөөгө тийдиңизби деп. Сиз жылдызсыз го, карасаңыз бүт жакта эмелери, сүрөттөрү синип турат. Келиңизчи сүрөткө түшөлү деп. Сүрөткө түшкөн ошондо. Тиги кишини жакын жолотпой койгон. Турчу тияка, сен неме чече албайсыңарбы, анда эшикке чыгып тур. Деп туруп аны бир сире кагып туруп, мен менен сүрөткө түшкөн ошо кишилер. Сүйлөй берет а киши. Үйгө келип жана 650 миң сомду да алып кеткен деп буга чейин деп айтып атпайбы? Биринчи ал 400 сом болчу, 400 миң сом болчу. Анан 600 миң сомго айланды. Эми миллион сомго айланат экен. Күлкүм келет ай. Анча акчасы жок. Бул бечара мен менен жолукканга келгенде мен жыпта келгем. Ал киши эски BMW тарсылдаган машинесинде келген. Майкалары жыртык, футболкалары жыртык, кепкалары жыртык эмеде эски ботинке кийип келген. Бирок Гүлзат ушу карызга батып калып анан мүлктү талашып атат дегендей да пикирлер болуп кетти го ошол жерде. Кимге каршы кем? Ошону айтып бергечи мага. Кимге каршы? Конкретно монтип айтып берсинчи. Өзүнүн карызын айтып атат а киши. Өзүнүн чөнтөгүндө бир тыйыны жок, азыр менден акча алгысы келип атат. Мен салып берген үйдө незаконный катыны менен жашайт, незаконный баласы менен жашайт, анан еще мен балдарымды дагы басынтат экен. Жок, бунун уже убактысы келди. Сизге ошол үй керекпи негизи? Керек. Мен балама керек, мен Алымбегиме салгам. Буну азыр досуна оформлять этиптир, анан инисине оформлять этиптир, азыр саткан атыптыр. Жок, мен ал үйдү алам. Алмак түгүл азыр эт бети менен жууп алам. Бирок ал үй сизге тиешелүү эмес да? Эмнеге тиешелүү эмес? Мени ошол жерде турган участокты мен атам алып берген, $5000 берип. Ошол участокты өзүнө оформлять этип, биз анан кийин бракты немени үйдү регистрация кылып атат. Мен экөөбүздүн үй бүлөбүздү ЗАГСка барып, анан кийин регистрация кылып атат. Ай басчы, жүрүүчү регистрация кылып алчу, кой тур деп алдап, биринчи үй неме участокты өзүнө жаздырып, анан кийин регистрация кылып ЗАГСка баратабыз. Азыркы аялы даже ЗАГСы да жок экен. Крышаны $3000 мен байкем алып берген. Мени батареяларды үйдөгү отоплениянын байкем алып берген. Немелерди полный мен ошо Астана, Атырау, Караганда, Алмата, Шымкенттен акчаларды жасап, ушу кишиге берчим бир $70.000 да жибергем. Бүт банктан перечислениялар бүт партиң бар. Азыр буга полный доказательство кылсам, азыр просто жарама кишиничи. Үйүндө мен бул кишини каматам, бул кишинин үйүбүздү алып алам, балам менен же балдар менен жашайм, мен жашайм аякта, ал эшек жашабайт. Анан алимент төлөтөм еще. Сизде жана сектага кирип кетти, ичине жин кирип кетти деп атат го. Бул кишиге бүт нерсе секта. Брайан Трейсиге алып барсам дагы, булардын секта. Саентология секта эмес да? Жок, саентология секта эмес. Ватанскийге алып барсам дагы бул секта дейт. Бирок бул секта адамдарды жолдон адаштырат деп соц тармактарда да катуу талкуу. Азыр мен конкретный госкомиссия по религиянын немесин статьясын окуп берем азыр. Конкретно мен жашыра турган эч нерсем жок. Саентология бул илим. Илимди түшүнө албай атат менин кыргызым. Мен түшүнүп алдым. В Кыргызстане саентология не запрещена, говорит Госком религии. Бишкек Акипресс. В свое время организация саентологов прошла регистрацию в Кыргызстане, но потом они самоликвидировались, сообщил директор Госкомиссии по делам религии Заирбек Эргешев. По его словам, сейчас в стране нет зарегистрированных религиозных организаций саентологов. Саентология не запрещена, но в стране организация не работает. В 2012 году Госкомиссия по делам религии намеревалась через суд запретить эту организацию, но дело не дошло до суда. Они самоликвидировались, рассказал Заирбек Эргешев. Это что говорит? Просто кишилер көчүп кеткенден, Америкага көчүп кеткенден эту организацию закрыли. Но сама саентология не запрещена, и это не секта. Это, мындай да, адам баласы рухтан турат, денеден турат, жана аң сезимден турат. Денени изилдеген илим бар, бул медицина. Аң сезимди изилдеген илим бар, бул психология. Руханий байлыкты изилдеген илим жок болот, адамзатка жок болот. Ошону Рон Хаббард ачып, Алла Таала жараткан аламды ачып, бунун сырларын ачып, ушуну баарын жазып кеткен. Руханий байлык. Мен өзүмдү көрсөтөйүн, в каком состоянии я была.
мен аябай жаман акыбалда калгам. Мен кычыраган Гүлзат Мамытбек кычыраган хайтайым кыз мына 2016 жылы мен ушундай болуп калгам. Мына. Бул келин болуп үйдө? Жок, бул келин эмес, бул чмо, бул С, П, Б болуп отургам. Мына, сен ушундайсың, сен итсиң, сен эшексиң деп мени басынтып ушундай кылып койгон. Демек үйдө отурган келиндердин баары эле баягы эски адамдар деп эсептейсизби? Жок. Эски салтты карманган. Жок, эмнеге? Антип эсептейм мен, үйдө отурса, бул ар адамдын өзүнүн эрки. Мендей Бирок көп эле келиндер ошо үй бүлөсүн сактап калайын деп жоолук салынып алып отурат. Эми алардын тандоосу. Алар үчүн мен тандабайм. Мен өзүм үчүн тандайм. Мен өзүм үчүн эркин жашоону тандадымбы? Тандадым. Мен өзүм үчүн балдарымды бактылуу кылайын, балдарым бактылуу энени көрсүн, ырдап, элди көтөргөн, элге дух берген энени көрсүн деп чечтимби? Мен ал жерден чыктым. Эгер алар ошондойду калайбы, алар өзүнүн эркиси, мен үй бүлөнү сактап калайын, үйүм үчүн неметейин десе, анда баласы, балдары илеп аткан энени көрөт. Эгер күйөөсү менен бактылуу болбосо. Эгер бактылуу болом десе, анда жакшы күйөө тапсын. Биринчиден эле жакшы күйөөгө таап, өзүнө өзү жарашкан жакшы күйөөгө тийсин. Мында болот экен, күйөөгө тийгенде да билишибиз керек экен. Биз күйөөгө тийип атканда, ой көзү жакшынакай, ой жакшы сөз сүйлөп койду, ой мен мамам тий деди, атам тий деди, деп эле тийип алат экенбиз. Жок. Тийиш керек качан? Максатыңар бир болгондо. Мына Хуан экөөбүздүн максатыбыз бир, аныкы дагы Голливуд, меники дагы Голливуд. Экөөбүз деп урушпайбыз, монтип ошол максатка бирге барабыз. А эгер максаттарың эки жакка болсо, анда сен биякта карабайсың, мен эң турайын десе, жок сен биякта карайсың, өлүңдү көрөйүн ит. Ошо эки жакты караган максатка тийбеш керек. Максат бир болуш керек. Бир максатка бир жетесиңер. Ошондой күйөө таба албадың, анда извини, это твои проблемы. Сиз жоолук салынган сүрөтүңүздү көргөзүп, мен баягы Эми келин болуп отурдум да үйдө. Бирок ошол эле маалда ушул жоолукту салынып, жакшынакай балдарыңызды карап отурсаңыз, балким ошол эле үй бүлөңүздү сактап калмаксыз деген ой болуп атат да. Эмне кереги бар мага ошо үй бүлөнү сакташтын? Эмне кереги бар? Мен жакшы үй бүлө жараттым. Эмне кереги бар? Арам, житим, мындай сабаган үй бүлөнү сакташтын. Эмне кереги бар? Это глупо, такие семьи надо разрушать. Где жена несчастная, где муж несчастный. Где этот человек, который подавляет. Ошо коомдун, азыр саентология, психологияны үйрөнүп атам, коомдун 20% ушундай иттер экен. Анын аялы да бар, эркеги да бар. Аларды психотик, невротик деп коет. Психотик аялдарчы эркегинен да жаман. Күйөөсүн жеп, каны соруп, балдарын каны соруп, ушунчалык жакшы эркекти ит кылат. Андан көрө жакшы кыз жакшы эркекке тийиш керек, жаман кыз жаман эркекке тийиш керек. Жаман эркекти деме кызды алыш керек. Ушундай азыр мына мүлк талаш болуп атпайбы? Мүлк талашчы. Заман. Анан жолдошуңуз айтып атат, Гүлзат бул үйдү да саттырган жатат. Буга чейин апасынын да үйүн саттырган депчи. Эки сөзүн бири жалган, эки сөзүн бири жалган, эки сөзүн бири жалган. Мен эч качан ата энем үйүн саттырган эмес. Мен ата энем үй алып берчимин, ата энеме үй алып берчимин, офис алып берчимин, офис ачып берчимин, машина алып берчимин. Эч качан мен эч кимдин үйүн саттырган эмесмин. Атам каза болгондон кийин тумуштагы үйдү сатып, просто атам иштеген жака Ошко көчүп барышты. Ишенбейсиңерби, мамамдан интервью алгыла. Учурда эми азыр кандай акыбал болуп атат силердин мындай мүлк талаш, балдарды талашыңар? Айтып атпаймынбы, мен сот аркылуу бүт баарын алам. Бүт баарын алам. Бул кишинин судимостун эметип. Бул киши аялды тепкилеп, дарбазадан чыгып, бутун шилтеп тепкилеп, анан кайтып дарбазаны жаап алганы аябай жаман таасир берип атат бул кишинин репутациясына. Анткени бүт бар чалып мага, спортсмен байкелерди чалып айтып атат: "Гүлзат, бутугун сындырайынбы? Мага берчи, башын алып келип берем" деп. Ошо настоящий эркектердин да жини келди, аялдардын да жини келди ушундай кишини көрүп алыпчы. Ошондуктан азыр мынтип отуруп калды бир жерден кызып. Анан журналисттерди алып барып муну атайын кылдыңарбы? Ооба, конечно. Мага эч ким жардам бербегенде журналисттер жардам берет дедим да. Ооба, журналисттер жардам бербеди. Мен аяка чыр-чатак чыгарайын деп барган эмесмин. Мен карачы, мына менин балдарымды бербей атат. Коом, супер KG, супер инфо мага жардам бербечи деп баргам. Анан ошол жактан чыр-чатак чыгып, балам мындай биз түрмөдө, Афганистанда, Таджикстанда жашап аткандай, жок, дарбазанын артынан сүйлөшөт менин кызым менен. Эмне үчүн мен энемин? Мне родительских прав никто не лишал. Адвокат неме таң калды. Эмне үчүн? Это же унижение. Эмне үчүн эне менен баланы дарбазанын артынан сүйлөтөсүз? Балам биякта, мен биякта. Эмне үчүн?
деп анан эшикти ачып берип коюп атат. Гүлзат айым, бирок сиз ошол нотариустан дем алыш күндөрү гана алып кетем, ага чейин атасында болот деген кагаз жазып берген турбайсызбы? Ошол суббота воскресенье да бербей атпайбы? Суббота воскресенье да бербей атпайбы? Наглел. Неме макул айтканың болсунчу дей берсең, башыңа чыгып, буттарына асып алат экен дагы. Жок, азыр атасын сазайын берем. Ал берип келтим, уже чөктү киши уже на мировую деп атат. Эмне кылайын, эмне айтчы деп азыр мировойдун немесин жасап атам. Балдар менде болот, үй менде болот, сен чыгасың, аялыңды алып чыгасың деп. Же каматам сени деп. Азыр бүт ушу мага кылган унижением бар дең. Чогултуп туруп бул кишини каматып салам. Азыр бүт Кыргызстандан ушу кишинин атына заявление түшкөнүн, кандай судимости бар экен баарын чогултуп туруп бул кишини просто каматып эле койгон. Буга чейин ушу элдер сизди мындай шайыр жүргөн адам катары билчү да? Мен шайырмын. Ошо ыйлап туруп көз жашымды арчып туруп анан кийин деп каткырып чыгып кеттим. Ошентип эле жүрө бербейт белең. Анан бул мындай ызчуунун кереги бар беле? Керек бар болчу. Керек бар болгон үчүн жасадым. Кереги бар. Ар бир ушундай кыйынчылыкта калып калган аялдын, эркектин атынан мен үнүм менен сүйлөп атам мен. Бул ушундай психотик адамдардан эркектер дагы страдают, аялдар дагы страдают. Ошол кишилер мага келип кол чаап атышат. Гүлзат, мен 4ке чейин звонок алып аттым. Эртеңки 4ке чейин Гүлзат эже кандайсыз, Гүлзат эже кандайсыз, интернеттен көрдүм, эмне болуп атасыз? Гүлзат, сестренкам кандайсың? Деп канча киши чалды. Айланайын, мен телефонум жарылып кетти дедим эле. Балдарыңыздардын ой пикирлери кандай? Кимисинде калгысы келип атат азыр? Бала дайыма энесинде калгысы келет. Дайыма. Энедей мээримди эч ким бере албайт. Эч ким бул дүйнөдө бере албайт. Эне бул эне. Бирок атасы айтып атпайбы, бул дагы эле таштап кетет. Мен деле атасы айта берет. Ит жүрө берет, кербен жүрө берет. Мен чөкпөйм мылай бирсе. Мен саентологиям бар. Мен психологиям бар. Мен тибетский медицинам бар. Менин илимим бар. Менин йогам бар. Менин Кураным бар. Мен бүт илимдерди изилдеп, бүт илимдерди карап изилдеп келем. Адам баласынын билими мынча болсо мынча эле нерсе көрөт экен. Мынча болсо мынча нерсе көрөт экен. Мынча болсо мынча нерсе көрөт экен. Мен мояктан көрүп атам. Мен билем Кыргызстанды кандай келечек күтүп турат, мени кандай келечек күтүп турат, планетаны кандай келечек күтүп турат. Мен аны көрүп турам. Могул деңгээлде мен. Азыркы ызы-чуңарга азыркы жолдошуңуз кандай реакция кылып атат? Мен азыркы Хуанымбы, Хуан Карлос Буэнди. Ал киши орусча жакшы, кыргызча түшүнбөйт. Азыр кызчыларыңарды түшүнбөй турат. Түшүнгөн жок. Видеолорду көрүп атат да. Мен видеомду көрдүм, эмне ыйлап атасың дейт. Балдарым бербей атат десем, атаңдын узурайын эшек. Жакшы адвокат ал. Жакшы адвокаттын күчтүү болбой атат. Жакшы адвокат алчы, кымбат болсо кымбат болсун, бирок каршкыр болсун деди. Анан адвокат алмаш дедим азыр. Ошентип кыргызча сөгүндү. Жок, эми аңысы сөгүндү да. Деп. Ай, господи, мне не важно, кто говорит, мне не важно. Мне глубоко чихать на мнение всех и вся. Мне важно мое мнение. Если есть мои сторонники, классно, я их уважаю, я с ними общаюсь, я с ними работаю. Если со мной не согласны, на них я глубоко чихаю и иду своей дорогой. Пру как танк.